Бүгүн Арабаев университетинде биз адамга багытталган дизайн ой жүгүртүү тренингинин экинчи оффлайн тренингинде отурабыз. Биринчи оффлайн тренингибиз биздин ошол 29-30 июнь күндөрү өткөн. Ал учурда ушул 3 билим берүү мекемеси өзүнүн көйгөйлөрүн аныктоо боюнча иш жүргүзүшкөн. Июль ичи ар бир команда өзүнүн изилдөө иштерин жүргүзүп, маектешүүлөрдү өткөрүп, түрдүү маалымат булактарынан маалыматтарды топтоо менен алек болушту. Эми кечээ күндөн баштап 25-26 август күндөрү биз ушундай 3-чү биздин оффлайн тренингке жолугушубуз. Бул күндөрү биз командалар менен ушул көйгөйдүн айланасында көйгөйдү тереңдетүүчү суроолордун үстүндө иш алып бардык. Канткенде биз ушул көйгөйдү чече алабыз, кандай идеялар аркылуу бул көйгөйдү чечүүгө болот, идеялардын генерациясын жасадык. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн ар бир команда өзүнүн идеясын бир идеяга чагылдырып, анын макетин, моделин, прототипин түзүп, аны кантип сынап көрөт, тестирлөөнүн үстүндө ойлонуп жатышат. Мунун баардыгы ушул мектептер 2030 программасынын алкагында жүрүп жатат. Ушул 3 мекеме тең бүгүн буйруса өзүнүн акыркы чечими, өзүнүн ушул окуу жылында алып бара турган идеясын жаратуунун үстүндө иш алып барууда. Экинчиси, канткенде биз студенттердин окууга болгон кызыгуусун шыктандыра алабыз. Данный курс «Человекоориентированное проектирование», подготовка тренеров и будущих реализаторов данного курса, процесс подготовки идет уже 3-й месяц. Он поэтапный, он связан с алгоритмом вообще дизайн мышления. Поэтому данный подход рассматривается не просто как какая-то отдельная образовательная инициатива, а рассматривается в контексте трансформации образования. Если современного педагога не изменим, его подход, мышление и, соответственно, ответственность, подход к тому, что к проектированию образовательного процесса, традиционно образовательный процесс проектировался на принципе: мы знаем, что студенту надо, и на основе все содержание формировалось образовательный процесс. А сейчас через человекоориентированный подход мы хотим перейти к модели «я знаю потребности студентов», и мы вместе с студентами ищем решение образовательному процессу. То есть когда студент становится соавтором образовательного процесса, и принятие решений идет совместно в партнерстве преподавателя и студента. Жылдын 18 майында Агахан фонду менен биргеликте 3 жогорку окуу жай меморандум түзүлгөн. Бул Ош мамлекеттик педагогикалык университети, биздин Кыргыз мамлекеттик Шенал Арабаевдагы университетибиз, анан Эрматов атындагы педагогикалык институт. Ушул меморандумдун алкагында бүгүнкү күндө биз ушул адамга багытталган долбоорлоо деген чоң темадагы семинар тренингтин биз азыр экинчи этабында жүрөбүз. Бул адамга багытталган долбоорлоонун негизги идеясы бул бүгүнкү күндө Агахандын билим берүү боюнча мектептер 20-30 деген программасынын жыйынтыктарын ошол жогорку окуу жайларга жайылтуу жана окуу процессине киргизүү болуп эсептелет да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушул 3 жогорку окуу жай биргелешкен семинар тренингди өтүп атабыз. Биз эмнени үйрөнүп жатабыз? Бүгүнкү күндө биз ошол идеяны кантип студенттердин окуу процессине кызыгуусун, алардын муктаждыктарын кантип аныктайбыз, биз өзүбүздүн университеттерде окуу жайларыбызда эмнени өзгөртө алабыз, эмнени сунуштай алабыз, кандай чечимдер болушу мүмкүн деген негизги бир өзүнүн ошол
адамга багытталган долбоорлоо технологиясынын өзүнүн идеялары, этаптары бар. Ошонун негизинде иштеп жатабыз. Биз кандайдыр бир деңгээлде баягы студенттерге билим берүү менен гана чектелип жүрсөк, мында ошол эле билимдин кандайдыр бир башка тараптарын дагы өзүбүзгө ала алдык. Биринчиден. Ал эми экинчиден ошол жердеги атмосфера, башка институттар менен болгон кандай десем, байланыш, маалымат алмашуу, бири-бирибизге көмөктөшүү, ушул нерселер аябай жакшы болуп атты да. Тренингтин жүрүшүндө мен билим берүү системасына заманбап билим берүү менен улуттук билим тарбияны айкалыштыруу керектигин айткым келип турат. Анткени бүгүнкү күндө биздин жаштар теория менен практиканы мыкты билгени менен адамдык, инсандык касиеттерди, адамдык баалуулуктарды дагы бирге алып кетиш керек экендигин түшүндүм. Ошондуктан заманбап билим берүүгө улуттук билим тарбияны айкалыштыруу айтканымдын себеби ошол эле билим берүүдө улуттук тарбияны, элдик педагогиканы, улуттук үрп-адат, каада салттарды мындай басым жасаш керек экендигин түшүндүм. Бул долбоордо өзүбүзгө алган бул жаңы көйгөйлөр менен иштеген, көйгөйдү аныктап, жана балдарга туура багыт берген ыкмаларды үйрөнүп жатабыз. Эң кызыктуу ошол эле маалда биз ойлойм жаңы муундарга оңой жолу менен ошол эле маалда ошону практика ишинде алып кете турганды үйрөтө алабыз деп.